Саламатсыңарбы баарыңарга. Бүгүнкү тема өтө турган темабыз даражалар. Даражалар деген бул англисчеси exponents. Аны көчүрүп алып бул жака. Даражаларды бир сыйра түшүндүрүп өтөйүн. Биз мисалы 2 көбөйтүлгөн 2 десек, муну 2-нин кубу деп жазсак болот экен. Сен менен элебиз. 2 кошулган 2 десек, 2 көбөйтүлгөн 3 десек, 2-ни өзүнө 3 жолу кошсок, 2 көбөйтүлгөн 3 дейт экенбиз дагы. 2-ни өзүнө 3 жолу көбөйтсөк, 2-нин кубу дейт экенбиз. Мисалы 4-тү өзүнө 5 жолу көбөйтсөк, не деп жазат экенбиз? 4-түн 5-нчи даражасы деп. Эми бул жерден өзүнчө карай турган болсок, 4 эмне болот? 4-түн 2-нчи даражасы көбөйтүлгөн 4-түн 3-нчү даражасы. Эми бул жерден негиздер окшош. Негиздер окшош, Мога окшош, мага окшош. Негиздер окшош болсо эмне кылабыз? Даражаларын кошобуз. 4-түн 5-нчи даражасы. Эми ушул даражаларга байланыштырган формулалар бул китепте берилген. Китеп эмес, кичинекей 2-3 беттен турган бир кичинекей темага байланыштырган суроолор жана формулалар. Бул нерсе менен, китеп менен иштегенди үйрөтөйүн. Биринчи формула эмне дейт? Негиздер окшош болсо, мисалы негиз деп түшүндүрүп өтөйүн. Негиз деп бул жерден 4-тү негиздейбиз. Негизи да. Эмне болсо көрсөткүчү. Даражасын болсо көрсөткүчү дейт экенбиз. Демек, негиздер окшош болсо, демек көрсөткүчтөрүн кошот экенбиз. Ошол формуланы бул жерде көрсөтүп турат. Эми ушул нерсеге эле эсептерди чыгарган. X менен X окшошпу? Көрсөткүчтөрүн кошуп койду, 3-кө 8 калыштı. Бул жерден дагы 2 менен 2 окшош, көрсөткүчтөрүн кошуп койду, 6. А бул жерден эмне менен эмне окшош? X менен X окшош, Y менен Y окшош. Демек, көрсөткүчтөрүн кошуп коебуз. X'тин көрсөткүчү 2, бул жакта 3, кошсок 5. Бул жакта Y-дики 1, жазылбаса 1. Бул жакта 4, кошсок 5. Эми экинчи формуласы ушул эле нерсе. Эгер көрсөткүчтөрү окшош болуп, бирок бөлүнүп атса бирөөнү бирөө, демек n да асты. Анда үстүн кемитебиз. M минус n. Бул экинчи формула. Экинчи формулага да бул жерде мисалдар берилиптир. X-тин 5-нчи даражасы бөлүнгөн X-тин 2-нчи даражасы. Негиздер окшош. X окшош, X окшош. Демек эмне кылабыз? X-тин 5-нчи даражасы минус 2 дейбиз. Бул жерде X-тин кубу болуп калат. Бул жерде дагы 3-тин 5-нчи даражасы минус 3 барабар 3-тин 2-нчи даражасы болот. Бул жерде деле то же самое.
окшошторду топтойбуз. Негиздери окшош x менен x. Бул жерде y менен y. X'тин экинчи даражасынан кемити өтөбүз. Экинчи даражасынан кемити өтөбүз. Бул жерде 1 бар да. 1ди. Демек 2ден 1ди кемитсек 1 калат. Бул жерде 5тен кемити өтөбүз. 3дү. Демек 2 калат. Ошол сыяктуу эле 3-чү формула. Любой сандын 0-чу даражасы 1ге барабар болот. Минус 1дин дагы 0-чу даражасы постоянно 1 болот. 1 бөлүнгөн 2ники дагы касы любой сандын 0-чу даражасы 1ге барабар. Любой сандын. Бул жерде мисалда карасак С-сында. Ушунчалык ушундай бир мүчөнү 0-чу даражасы деле 1ге барабар экен. Андан кийин кашаларды ачуу формуласы. Эгерде А көбөйтүлгөн B үстүндө M болсо, бул эмне? Даража экөөнө тең тиешелүү. Даже 3 сан болсо деле, 4 сан болсо деле, даража бардыгына тиешелүү болуп эсептелет. А, М, Б, М, С, М. Мындай экен, бардыгына тиешелүү болуп эсептелет экен. Бул мисал кандай мисал чыгарсак болот? Допустим, 2 көбөйтүлгөн 3түн экинчи даражасы эмнеге барабар? 2-ни 3кө көбөйтсөк 6, 6-нын квадраты 36 барабар. Же болбосо башка түрдө чыгарсак, 2-нин экинчи даражасы 3-түн экинчи даражасы. Кашаны ачканда даражасы экөөнө тең таратылып кетет. Экөөнө тең тиешелүү. Бул жерде эмне барабар? 2-нин экинчи даражасы 4, 3-түн квадраты 9, 36. Демек 2 жолду чыгарсак болот экен. Ал эми мындай да болушу мүмкүн. Допустим, 2-нин квадраты көбөйтүлгөн 3-түн квадраты кашанын сыртында куб боло турган болсо, бул даражалары бири-бирине көбөйтүлөт. Бул жерде эмне чыгат экен? 2-нин 6-чы даражасы 3-түн 6-чы даражасы деген сөз да. Ушул жерде ушуга формулалар кеткен. Бул жерде кандай болуптур? X-тин m-нчи даражасы болсо, m-ге көбөйтсөң көрсөткүчтөр көбөйтүлүп атат. m көбөйтүлгөн m. Биз деле бул жерден ошол сыяктуу көрсөткүчүн көбөйттүк. 2-ни 3кө, 3-тү 2ге. Бул ошол формула. Анан кийинкини карасак, эмнени унутуп калдык? Анан минус даража деген бар. Минус даража деген эмне деп сурасаңар? Мисалы, 2-нин минус 1-нчи даражасы деген 1 бөлүнгөн 2 деген сөз. 1 бөлүнгөн 2-нин минус 1-нчи даражасы 1 бөлүнгөн 2-нин минус 1-нчи даражасы деген сөз 2 деген сөз да. Же болбосо ушуну формула түрүндө жазсак, a минус 1 десек 1 бөлүнгөн ага барабар. a минус m десек 1 бөлүнгөн a mге барабар. Ал эми минус 1 деген даража бөлчөктүн төмөн жагында деген сөз. Бөлчөктүн үстүнө же астына кетиргибиз келип атса, белгиси өзгөрүп туруп кетет да. Мисалы, 3 квадрат деген бөлчөктүн астында турат да. Анын үстүнө кетиребиз десек эмне кылабыз? Белгисин өзгөртөбүз. Же болбосо 1 бөлүнгөн, допустим, минус 2 болуп турса, 3-түн квадраты. Бөлчөктүн үстүнө кетиребиз десек эмне болуш керек? Даражасынын белгиси өзгөрүш керек. Болду. Ушул нерселерди колдонуп
Төмөндөгү эсептерди силер чыгарыш керексиңер. Бул жерде ар бир формулага эсептер берилген, кандай чыгарыш керек. Ошолорду карап, анан могу 1ден баштап 38ге чейинки эсепти чыгарасыңар. 1ден баштап 38ге чейинки эсептин чыгарып атканда ылдый эле жагын карасаңар, жооптору бар. Ошону менен текшерип отуруп жүрүп отурасыңар. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, мисалы 49 минус 1 даражасы 1 бөлүнгөн 49. 3-түн y минус 2 даражасы 1 бөлүнгөн y квадрат деген сөз. Бул астында болсо, үстүнө чыгарабыз десек, даражасы белгиси өзгөрөт. Ушуну унутпайлы да. Жооптордо ушуга окшоштуу, мисалы жоопто мындай жооп болушу мүмкүн. Жообу силер чыгарсаңар, y минус 2 даражасы чыгып калышы мүмкүн. Бирок жоопто y 2 даражасы деп 1 бөлүнгөн 2 даражасы деп турса, эки жооп тең эле жарай берет да. Ушул жерден туура болбой калды деп камсына ойлобогула. Болушунча кыскарткыла. Ушундай эле нюанстардан болуп калса, значит өзүңөрдүкү туура деп эсептей бергиле да. Анткени бул жерде көбүнчө ошондой эсептер берилген. Ошо? Бул эсептерди YouTube каналына астына ушул нерсенин астына тиркеп коем да. Ушул жерден таап, скачать этип таап чыгарсаңар болот.